Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 8-класстар үчүн 4-чейрек. Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабагыбыздын жаңы темасы бышыктооштун милдетин аткаруучу сөздөр. Бышыктооштун милдетин кайсы сөздөр аткарат? Бышыктооштун милдетин аткаруучу сөздөр демек сабагыбыздын максаты. Бышыктооштун милдетин аткарган сөздөр менен таанышабыз, түрлөргө ажыратабыз, сүйлөмдө колдонобуз, сүйлөм түзүүгө машыгабыз. Бири-бирибиздин оюбузду уга билүүгө үйрөнөбүз. Демек, ушул айтылган максаттын баарына жетишсек, сабагыбыз максатка жетти деп эсептейбиз. Келгиле анда эсибизге салалы. Бышыктоош деген эмне? Бышыктооштун милдетин кайсы сөздөр аткарат? Бышыктооштун канча түрү бар? Курамына карай кандай болуп бөлүнөт? Жана кандай суроолорго жооп берет? Эгерде ушул суроолорго туура жооп берсеңер, анда азаматсыңар. Бул суроолорго туура жооп бергениңерди далилдеп, суроолорго дагы бир тактоо киргизип коелу. Бышыктооч сүйлөмдө баяндооч менен байланышып, кыймыл-аракеттин ар түрдүү белгисин кырдаалын билдирет. Бышыктооштун 6 түрү бар: мезгил, орун, себеп, сын-сыпат, сан өлчөм, максат. Бышыктооч курамына карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал. Суроолору: качан, качантан бери, кайда, кайсы жерде, эмне себептен, эмнеликтен, эмне үчүн, кандай, кандайча, эмне максат менен, кандай максатта жана башка суроолорго жооп берет. Эгерде суроолоруңар болсо, жазып коесуңар. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Чын Куран айынын деп бүгүнкү күндү жазгыла. Мисалы шаршемби, андан ары класс иши. Жаңы темабыз бышыктооштун милдетин аткарган сөздөр. Бышыктооштун милдетин төмөндөгү сөздөр аткарат: зататоч, санаточ, санаточ, такточ, чакчыл формадагы этиш сөздөр жана жандооштор менен айкалышкан сөз түркүмдөрү дагы бышыктооштук милдетти аткарат. Биринчиси, талаадагы жазгы жумуш башталды. Токойдо жапайы айбанаттар жашайт. Талаадагы токойдо. Булар эмне деген суроого жооп берип, заттык маанини туюндурду. Жакшы окуучу жакшы окуйт. Күздүк буудайлар тегиз жана жакшы чыкты. Кандай окуйт? Жакшы. Кандай чыкты? Тегиз жана жакшы. Болжогондой, ал үйлөрдүн биринчисине кирдим. Канчанчысына кирдим? Биринчисине. Санаточ. 3 жолу келип, 3 жолу кеттим. Канча жолу? 3 жолу, 3 жолу. Айтылгандарды азыр унутам. Ишти эртең бүтүрөм. Качан? Азыр, эртең. Тактооштук милдет аткарды. Шашып-пушуп бара жатты. Шымаланып кирип келди. Кантип? Шашып-пушуп, кантип? Шымаланып. Чакчыл формасындагы ып мүчөсү билдирди. Асан менен атам үйдү көздөй басышты. Алар талаа жумуштарын кечке чейин бүтүрүштү. Биз жазуучуну чыгармалар аркылуу билебиз. Көздөй, чейин, аркылуу жандоо сөздөр дагы аткарат экен. Анда келгиле төмөнкү сүйлөмдөрдөн бышыктооштор таап, алардын милдетин аткарган сөздөр табабыз. Демек, бул текстти дептериңерге көчүрүп жазып, бышыктоошторду белгилеп, синтаксистик талдоо жүргүзүп, сүйлөмдүн баш жана айкындоочу мүчөлөрүн таап, бышыктооштун милдетин кайсы сөз аткарды, ошону үстүнө белгилеп коесуңар. Анда сабак түшүнүктүү болсо, 104-бетти ачып, Чыңгыз Айтматов деген текстти окуп, көчүрүп жазып, бышыктоошту ажыраткыла.